Элмир Кулиевдин которгон Куранында 695-бет 245 деген номер менен деген хадистен мындай сөздү табабыз. Передают со слов Ибн Умара, что посланник Аллаха сказал: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, и станут совершать намаз и выплачивать закят. Когда они станут делать это, они защитят от меня свою жизнь и свое имущество». Аллахтын элчиси айткан экен: Аллах мага ушундай буйрук берди. Адамдар исламды кабыл алып, 5 убак намаз окуп, зекет төлөмөйүнчө алар менен согуш деди. Качан алар исламды кабыл алып, 5 убак намаз окуп, зекет төлөй баштаганда, алар өздөрүнүн жанын менден сактап калат дейт. Жанын, анан мал мүлкүн, имущество дейт. Жизнь и свое имущество. Муну айтып атат Мухаммед, муну Аллах мага айтты дейт. Мне велено сражаться с людьми. Силер туура түшүнгүлө, мен согушкум келген жок, бирок Аллах мага айтып атат: согушкунуң, күч менен аларды исламга алып киргиниң, 5 убак намаз окусун, анан сага зекет төлөсүн. Мен ошондуктан аткарып атам дейт. Мунун баарысы мен эмес, бирок Аллах мага айтты, ошон үчүн аткарышым керек дейт. Орусчасында велено деп тур го, велено деп. Ушуну эле хадистен карап көрөлүчү интернеттен, эгерде бул китеп жаныңарда жок болсо, Кулиевдин, хадистен карап көрсөңөр болот муну. Могуга кирсеңер сайтка quranx.com кирсеңер, бул жерде ошол Ибн Касирдин тафсиринде мынтип жазылып турат. Мне было приказано сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад является посланником Аллаха. Установите молитву и заплатите закят. Мага приказ берилген дейт Аллах тарабынан. Адамдар исламды кабыл алып, 5 убак намаз окуп, зекет төлөмөйүнчө алар менен согушкунуң деген. Ошон үчүн мен согушуп атам дейт. Анткени Аллах ушундай буйрук кылган дейт. Ал эми согушкан жерден өткөн видеолордо айтпадык белек? Согуш бар жерде эмне болот? Талап тоноо болот да. Басып алган жерден талап тоноогондон кийин олжонун 5тен 1 бөлүгү Мухаммедтики болуш керек. Анан эң жакшысы, өткөн видеодон айтып бербедим беле булар жөнүндө? Бул 5тен 1 бөлүгү кандай экенин бир жок дегенде бир жакыныраак түшүнүк алыш үчүн биз мындай элестетип көрөлүчү. Мындай эле. Мисалы, Мухаммед 10.000 аскер менен барып бир айылды чаап алды дейлик. Ал жерден талап тоноо алган мал мүлктү бизге түшүнүктүү болуш үчүн мындай долларга чыгарып коелучу, аны мал мүлк деп эсептеп отура албайбыз да. Олжолоп алган мал мүлктүн баасы $100.000 деп коелук. $100.000. Ошол $100.000 5тен 1 бөлүгү бул $20.000. 20% да. Ал эми калганын болсо, $100.000 $20.000 алып таштасак, 80.000 калат. Ошол 80.000 калган Мухаммедти ээрчип барган 10.000 аскерге бөлүштүрсө, $8 тиет. Жыйынтыгында Мухаммедке бардык олжодон $20.000 тиет. Ал эми калгандарына болсо, ар бирине бөлүштүрүп кирсең, $8 тиет. Ана Мухаммед айтат муну дагы: силер туура түшүнгүлө, муну мага Аллах берген ушундай артыкчылыкты. Басып алган жерден
талаптан алган олжонун эң жакшысы анан 5-тен 1 бөлүгү меники болот дейт. А муну Аллах мага берген ушундай артыкчылыкты. А 5-тен 1 бөлүгү ушул мына басып алсаң, Мухаммедке $20,000 тиет, а калгандарына бөлүштүрсөң $8 тиет. Орто эсеп менен салыштыруу мындай, жанагы 5-тен 1 бөлүк деген жөнүндө түшүнүк алыш үчүн ушундай элестетип көрсөк болот да. Ал эми олжолоп алган жерден дагы, андан тышкары дагы өткөн видеодо айтып бердим эле, кысыл кестеме жоголуп кетет. Ал кысыл кестемени Мухаммед алып койгону айкын болуп калса керек, ошондуктан элдин баары тең муну пайгамбар эле алып койду дей башташат. Анда Мухаммед бул аятты көтөрүп келет. 3-сүрө 161 аят. Бир да пайгамбар олжодон жашыруун алган эмес. Аны дагы Мухаммед айтат, муну Аллах түшүрдү аятты. Мына Аллахтын элчиси алган жок деп атат. Пайгамбар алган жок деп атат дейт. А элдин баарысы тең кала берди. Ай, муну Аллахтын элчиси эле алып койду деп. Күндөрдүн биринде Мухаммед аялы Хафса жок кезде анын төшөгүнө күңдү алып келип алып жаткан жеринен кармалып калат. Кармалып калган жеринен аял айтат, бул эмне кылганың десе, Мухаммед уялгансып калат дагы, кой анда мындан ары антпейин, эми макул дейт дагы. Бир аздан кийин аят көтөрүп келет. Бул аятты. Эй пайгамбар, сен эмне үчүн өзүңдүн аялдарыңдын көңүлүнө карап, Аллах сага адал кылып берген нерсеге өзүңө тыюу саласың? Аллах кечиримдүү боорукер. Башкача айтканда, мен таштайын эле деп атам дейт Мухаммед, мындай адатымды. Бирок Аллах аялдарыңды укпай, мен уктап атпайбы? Демек мен жата беришим керек, мен мындай адатымды кое албайм. Жата берем дейт. Ана муну Аллах айтып атат. Мен эмес. Андан кийин бул аятты көтөрүп келет. Сен атаң тараптагы туугандарыңдын кыздарынан көзүң түшүп калса ала бер. Апаң тараптагы туугандарыңдын кыздарына көзүң түшүп калса аларды ала бер. Андан тышкары жана дагы эгер бир момун аял өзүн пайгамбарга арнаган болсо, пайгамбар да аны өзүнүн никесине алгысы келсе, аны башка момундарга караганда сага гана адал кылдык. Ала бер. Ал турмак көзүң кай бир аялга түшүп кала турган болсо, ал күйөөсү ошол замат ажырашып туруп, ошол аялды алып келип сага алып келип бериш керек. Анан мунун баарысын айтат, муну деген Мухаммед айтып атат. Муну Аллах мага ушундай аят түшүрүп атат. Силер туура түшүнгүлө. Аллах берип атат мага ушундай артыкчылыктарды. Аллах айтып атат дейт. Анан ошол каалаган көзүң кай бир аялга түшүп калса, ала бер десе, ошончодон анын көзү өзүнүн баласы асырап алган Зейдтин аялы Зейнепке түшүп калат. Анан ойлойт, эми элдер эмне деп айтат? Өзүнүн келин алып алды дебейби деп ойлонот дагы. Бул аятты көтөрүп келет. Ал аятка ылайык Аллах эмне дептир? Адамдардан кооптонбо. Ошол учурда Аллах да жакшылык кылган, сен да жакшылык кылган адамга, Зейдке, аялыңды өзүң алып кал, Аллахтан корк деп сен Аллахтын жарыя кыла турган нерсесинен жашыргың келген. Адамдардан корккон элең. Чындыгында коркууга Аллах гана татыктуу дейт. Ала бер, сен Аллахтан корк да, адамдардан коркпо, алардын оюнан. Сен ала бер дейт. Муну көтөрүп келет. Анан ошондо дагы муну Аллах дейт. Аллах. Мен өзүм кой дедим эле. Бирок Аллах. Ала бер.
кооптонбо элдердин айтканынан, андан көрөкчү Аллахтан корк дейт. Андан кийин бул аятты көтөрүп келет. Анткени момундарга мына ким пайгамбарга баш ийсе, албетте ал Аллахка баш ийгени. Ким баш тартса, биз сени алардын үстүнөн кароолчу кылып жөнөткөн эмеспиз. Орусчасы: кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху. Ким пайгамбарга же Мухаммедке баш ийсе, ал Аллахка баш ийгени дейт. Ким Аллахка баш ийсе эмес, тескерисинче ким пайгамбарга баш ийсе, биринчи иретте ал Аллахка баш ийгенге тете. Ошондуктан ал ар бир мусулмандан ант алат. Менин буйруктарым силерге жеңил же оор болгонуна карабастан, жакса дагы, жакпаса дагы, ал турмак укугуңарды тебелеп атсам дагы, кыңк дебей туруп, каяш айтпай, менин буйруктарымды аткарам деп ант бергиле деп, баарысынан ант алат. Эч качан менден бийлик талашпайм деп дагы ант бергиле деп дагы алат. Андан кийин бул аятты көтөрүп келет. 33-сүрө 51-чи аят. Жубайларыңдын кимисин артка калтырып, каалаганыңды жаныңа алсаң да, ал сенин ишиң. Бөлүп койгондоруңдан бирөөсүн кааласаң да, сага күнөө жок. Бул алардын кубанышы, кайгырбашы жана аларга берген нерсеңден толук ыраазы болушуна дагы жакыныраак. Аллах жүрөгүңдөгү нерселерди билип турат. Аллах билүүчү жумшак. Сен каалаган аялың менен жатсаң болот, каалаган менен жатпай койсоң да болот, сага такыр күнөө жок. Аял жөнүндө аял маселесинде сага такыр күнөө жок. Каалаганыңда жата бер, каалагаңда тартып ал, кааласаң жатпай кой, өзүң билесиң деген аятты түшүрөт. Эми өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Мына биз жогорудагы окуган аяттардан мунун Кудайга кандай пайдасы бар же кандай тиешеси бар? Мындан Кудай мындан эмне нерсеси жакшы Кудайга? Барып Мухаммед айтып атат: мага ушундай Аллах приказ берди, буйрук берди, башкалар менен согуш, исламга күч менен киргизип, 5 убакыт намаз окутуп, зекет ал деп атат деп. Андан Кудайга кандай пайдасы бар? Кудай өзүнүн ишенимин ушундай жол менен таратабы? Өлтүрүп, кырып, талкалап, тоноп, күч менен ушундай кылып таратат деп ойлойсуңарбы? Кудайга эмне пайдасы бар? Адамдарга мындай согуштан эмне пайда бар? Баскынчылыктан, согуштан эмне пайда бар? Өлүм, кан төгүү, жоготуудан башка эмне пайда бар? Мындан бир гана пайда Мухаммедке экен. Анткени басып алат дагы баарысын өзүнүн динине ишендирип, өзү каалагандай манипуляция кылып, анан баарысынан зекет чогултат. Же басып алган жерден талап тоноп, анан олжонун 5тен 1 бөлүгүн Мухаммед өзүнө ыйгарып алгандан Кудайга эмне пайда? Кудайга акча керекпи? Дүнүйө керекпи? Доллар керекпи? Анын баарысынын кереги жок Кудайга. Же адамдарга керекпи? Таланып, тонолуп, бүт баарысын тарттырып, Мухаммедке отуруп калган адамдарга эмне пайда? Ал турмак Мухаммеддин жанында кошо талашып, тоношуп жүргөндөргө дагы анча пайда эмес. Анткени талап тоноп алгандын 5тен 1 бөлүгүн Мухаммед алып алат, калганын бөлүп алга өзүңөргө деп коет. Мындан бир гана экен Мухаммед пайда көрөт экен. Болду, башка эч ким пайда көрбөйт. Же талап тоноп алган жерден bir оокат жоголуп кетсе, кысыл кестеме, андан аят түшсө, пайгамбар алган жок деген, андан Кудайга эмне пайда?
Эгер Аллах чын эле Кудай болсо, анда ал урууну жазалайт да. Ал баарын көрүүчү, билүүчү болсо, ал алган жок дегенге жараша, мына бул алды деп туруп көргөзүп бермек да. Мына могул алды, барсаңар эле үйүндө катылып жатат деп. Ал алган жок деген аят түшүрүптүр болду. Бул алган деген аят жок. Адатта андай бир нерсе жоголгондо каракчылардын башчысы биринчи болуп кыйкырып чыгат да. Каякта кысыл кестеме деп. Мухаммед унчукпайт. Болгон ошо ар жакка барып аят көтөрүп келиптир. Пайгамбар алган жок деп атат деп. Анан аны да мына Аллах дейт. Аллах айтып атат. Пайгамбар алган жок деп атат. Мына деп. Аялы жокто башка аял менен жатып кармалып калса, аялдары келип чыр чыгарса, токтотпойсуң мунуңду, бул мунуң эмнең деп. Анда дагы аят көтөрүп келет. Мен бул адатымды таштайын дедим эле. Бирок туура түшүнгүлө, Аллах өзү ушундай аят түшүрүп атат. Сен аялдарыңа караганда мен укпайсыңбы? Мен халал кылып бербедим беле? Жата бер деп атат. Көзүңөр ойлоңгулачы, бул аяттан Кудайга эмне пайда? Мухаммедтин туш келди аял менен, көзүнө көрүнгөн аял менен жата бергенинен Кудайга эмне пайда? Жок, Кудай ушундайды каалайт дейсиңерби? Мухаммед ушинтип көп аялдар менен жатып атса, бир Аллах ушундан бир рахат алат дейсиңерби? Эгер Аллах чын эле Кудай болсо, ал айтат, эй, токтот мунуңду деп. Аялдарынан мурун аялдарынан да биринчи Кудай айтат да. Аллах, эй, токтот мунуңду деп. Же мындан адамдарга эмне пайда? Жөн мына аны ый китептеп окуп жүрөсүңөр, андан эмне пайда бул аяттан? Сен аялдарыңды карабай, укпай, андан көрөкчө Аллахты угуп дагы жата бер дегенден адамдарга эмне пайда? Же адамдар мындан имандуу, тартиптүү болуп кеттиби? Адамдарды мындай эле коелук. Мухаммедтин аялдарына эмне пайда? Мындан. Үйүндө чыр чатак. Өздөрү кичине мындай басар менен күйөөсү башка күңдөр менен жата баштайт. Мындан аялдарына эмне пайда? Аялдар эмес, күңдөргө эмне пайда? Аны Мухаммед зордуктайт. Ал бүткөндөн кийин аялдары кордойт. Анткени ал күң да. Аялдар, Мухаммедтин аялдары анын кожоюну. Мындан кимге эмне пайда? Мындан бир гана Мухаммедке пайда экен. Бүттү, башка эч кимге пайдасы жок. Ал өзүнүн кумарын кандырат экен, анан аны Аллахтан түшкөн аят менен актайт экен. Мен мындай адатымды таштайын дедим эле, бирок туура түшүнгүлө. Анткени Аллах мындай аят берип атат. Жата бер, аялыңда укканга караганда мен ук, мен сага халал кылып бергем. Демек жата бер дагы ушундай деп атат дейт. Же жеңил же оор болгонуна карабай, кааласаңар да каалабасаңар дагы, ал турмак укуңарды тебелеп атсам дагы эч качан мага баш көтөрбөйм деп баарынан ант алгандан Кудайга эмне пайда? Антты Мухаммед алып атат өзүнө. Мухаммедти уксаңар, анда Аллахты укканга барабар болосуңар. Ошондуктан мага ант бергиле деп. Ал антты Аллахка да берген жок. Мухаммедке берип атат. Же мындан элге эмне пайда? Өздөрүнө кааласа да каалабаса дагы, оор болсо жеңил болсо да карабай туруп, ал турмак укуктарын тебелеп атса дагы, болбой ошонун Мухаммедтин айтканын аткарып жүргөндөн элге эмне пайда? Кудайга да пайдасы жок, элге да пайдасы жок. Бул жерден бир гана Мухаммед көрөт экен пайданы. Өзү каалагандай жумшап, укуктарын тебелеп, кааласа ал турмак аялдарын да тартып алып, өзү каалагандай жатып жүрө берет экен. Анан ушунун баарысын көргөндө, мунун баарысын көрүп атат да, ал турмак аялдары байкап атат. Анан аялдарынын бири Айша ушунун баарын көргөндөн кийин, могул аят түшкөндөн кийин, 33-сүрө 51-аят түшкөндөн кийин мындай деп айтып атат. Ал жөнүндө
Кулиевтин которгон Куранда мындай деген хадис бар. Передают, что Аиша рассказывала: я всегда ревновала к тем женщинам, которые предлагали себя в дар посланнику Аллаха, и говорила: разве женщина может дарить себя? Аиша айтып: мен Аллахтын элчисине аялдар келип өздөрүнүн сунуштаганын көрүп кызганчу элем. Анан айтчу элем: ой, аял кантип өзүн ушинтип берсин эркекке деп. Анан аят түштү дейт: когда же Всевышний Аллах не спаслал аят, ты можешь по своему желанию отложить посещение любой из них, жен пророка, и удержать возле себя ту, которую пожелаешь. Если же ты пожелаешь ту, которую ты прежде отстранил, то это не будет для тебя грехом. Я сказала: я вижу, что твой Господь сразу же выполняет любые твои желания. Мен ошентип кызганып жүргөндө аят түштү дейт. 33-сүрө 51-аят. Сен каалаган аялың менен жатып, каалаганың менен жатпай, кезегин сактасаң да болот, сактабай койсоң да болот дегенден кийин мен айттым дейт: байкасам сенин Кудайың, сен эмнени кааласаң, ошо замат сенин каалооңду аткарганга шашып турат турбайбы деп. Башкача айтканда, Айша байкап атат: бул Мухаммед аяттарды жалаң өзүнүн гана жеке пайдасына ылайыктап, каалагандай жазып алып, анан ошону актоо иретинде көтөрүп жүргөнүн байкап атат. Ошон үчүн айтып атат: мен байкасам сенин Кудайың сенин каалооңду аткарганга шашып турат турбайбы деп. Мухаммед Аллахтын каалоосуна аткарганга шашпайт. Тескерисинче, Аллах Мухаммедтин каалоосун аткарганга. Куранды, хадистерди кыргызчага которсун, мейли орусчага которсун, жеңилдетип, бурмалап которгонго аракет кылышат. Мына могунда айтылып атпайбы? Передают, что Аиша рассказывала: я всегда ревновала к тем женщинам, которые предлагали себя в дар посланнику деп. Биринде аялдар өздөрүн сунуш кылганда деп атат. Сунуш кылганда деп. Жок, сунуш кылганда эмес. Бул Кулиевтин которгон Кураны жаныңарда жок болсо, биз хадиске кирип көрсөңөр болот. Мына ушул эле хадисти биз хадистен табабыз. Ал Сахих Аль-Бухари 4788 деген номер менен табасыңар. Аженде мынтип жазылып турат: я смотрела свысока на тех женщин, которые отдали себя посланнику Аллаха. Мен Мухаммедке өздөрүн берген аялдарга өйдөдөн ылдый карачу элем дейт. Жактырбай. Предлагали эмес, отдали деп турат. Берген. Өздөрүн берчү Мухаммедке. Анткени аят түшүп атпайбы? Сен каалаган аялдар менен жатсаң болот. Көзүң кайсы аялга түшпөсүн, бүттү, ал күйөөсү ажыраштырып алып келип сага бериш керек, сен аны менен жатсаң болот деп. Анан ошон үчүн айтып атат, женде предлагали эмес, жанагы Кулиев которгон. Отдали себя деп турат. Берген. Мухаммед аны менен жаткан алар менен. И говорила: может ли женщина отдать себя мужчине? Айтчумун дейт, кантип эркекке аял өзүн берсин деп. Кантип ушул аял өзүн эркекке берсин деп. Предлагать эткен эмес, а берди. Жаттан менен. Но когда Аллах не спаслал аят дейт, жанагы аятты түшүргөндөн кийин 33-сүрө 51-аят. Анан айттым дейт. Я сказала пророку дейт. Пайгамбарга айтып атат, Мухаммедке: я чувствую, что твой Господь спешит исполнить твои желания. Байкасам, сенин Кудайың, сен эмнени кааласаң, ошону аткарганга шашып турат турбайбы? Ошол Айша сезип же байкап калган нерсени биз буга чейин өтүп аткан сабактардан, видеолордон өзүңөр деле байкасаңар керек. Муну Мухаммед өзү каалагандай,
өзүнүн пайдасына, өзүнө ылайыктап түзүп алган аяттар экен. Болбосо өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Согуштан кимге пайда? Кудайга пайдасы барбы согуштун? Кудай согушту каалайт дейсиңерби? Же адамга пайдасы барбы, адамдарга? Мухаммед күч менен согушуп аларды исламга киргизип, намаз окутуп, зекет төлөтүп аткан ушул элдерге, адамдарга жагат дейсиңерби? Же пайда дейсиңерби? Бир гана Мухаммедке пайда. Мындан пайда көрөт Мухаммед. Же олжодон басып алган жерден 5тен 1 бөлүгүн эң жакшысын өзүнө тартып алгандан кимге пайда? Кудайга пайдасы барбы ушунун? Оокат бөлүштүргөндүн. Кудайга эч муктаждыгы жок, Кудайга эч бир пайдасы жок. Адамдарга дагы пайдасы жок, мунун зыяны гана бар. Мал мүлкүн оокатын тарттырып, анан отуруп калгандан зыян гана бар. Ал турмак Мухаммедти ээрчип жүргөндөргө дагы андай пайдасы жок. Же олжодон тышкарыдагы оокат жоголуп кетсе, уурулук болуп атса, анан ага аят түшүп атса, пайгамбар алган жок деген. Андан Кудайга эмне пайда? Ууруну жаап, жашырып, качан табылат десе, ал кыямат күнүндө алып келет. Ага билинбейт ага чейин деп. Ууруну жаап жашырганга Кудайга эмне пайдасы бар? Же олжону уурдатып ийген элдерге эмне пайдасы бар? Мухаммедтин жанында жүргөн жанагы жан жокөрлөрүнө эмне пайда ал турмак? Же аял жокто башка аял менен жатып алса, анан ага аят түшүп атса, жата бер, аялдарыңды укпай, мен укта, а мен халал кылып бергем деген аяттан Кудайга эмне пайдасы бар? Кудай ушинтип жата бер дагы. Аялдарың айта берет, аларды укпа, мен ук деп айтабы. Же жөнөкөй элге эмне пайдасы бар? Жөнөкөй эл эмес, ошол Мухаммедтин аялдарына эмне пайдасы бар? Эч бир пайдасы жок. Бул жерден бир гана Мухаммедке пайда көрөт экен. Мухаммед өзүнүн кумарын кандырат экен, өзү каалагандай. Бүт баарын өзүнө. Мен эмес, мына Аллах, туура түшүнгүлө. Аллах атайына аят түшүрүп атат, мен андан баш тарта албайм дейт. Же жеңил же оор болгонуна карабай, жакса да жакпаса дагы, атырма укугубузду тебелеп атсаң дагы биз сага баш ийебиз деген ант бергенден эмне бул? Кудайга эмне пайдасы бар? Ал антты Кудайга да берген жок. Аны Мухаммедке берет атат. Элге эмне пайдасы бар? Укугун тебелетип. Бир гана Мухаммедке пайдасы бар экен. Же каалаган аялдар менен жата бер. Туш келди. Көзүң кайсы бир аялга түшүп калбасын, болду ошо менен алып келип жата бер дегенден Кудайга эмне пайдасы бар? Кудайга эмне кереги бар анын? Мухаммедтин туш келди, көзү кайсы аялга түшүп калса ошо менен жатып атканына Кудайдын андан эмне пайда көрөт? Же эмнеси туура, ал кереги эмне Кудайга анын? Же адамдарга эмне кереги бар? Мухаммедтин ар кайсы аял менен жатып жүргөндөн адамдарга эмне пайдасы бар? Зыяндан башка эч бир пайдасы жок. Андан бир гана Мухаммед өзүнөн пайда көрөт экен, кумарын кандырат экен, каалагандай. Ушул аяттардын баарысын карап келсең, бардыгы Мухаммедтин бийлиги үчүн, бийлигин бекемдеш үчүн, анан байлык топтош үчүн, анан үчүнчүсү каалаган аял менен жатыш үчүн ылайыкталган эрежелер, аяттар. Бардыгы Мухаммедтин тегерегиндеги анын кызыкчылыгына, анын жеке пайдасына иштеген аяттар. Ушундан эле түшүнүп көрсө болот да, бул Кудайдын пайгамбары деген бескорыстный болот. Орусча айтканда бескорыстный деген такыр өз кызыкчылыгын издебейт, жалаң гана Кудайдын айтканын аткарып, эл үчүн кызмат кылат да. А Мухаммедтики болсо тетирисинче бардыгы Мухаммедтин жеке кызыкчылыгы, жеке пайдасынын тегерегинде. Өзү каалагандай аяттарды өз пайдасына, өз кызыкчылыгына колдонгон.